балдарды моторайган балдар жүрөт го. Табиятынан ушундай нерсеге мээримге муктаж экен. Күндө апасы кучактап, анан кетейин балам деп башынан сылап, жаш өрөрүн айтып, сезимини балдарыңызга да кайшыңыздар керек экен. Апалар, олтурасыздар го, 50-ге чыккан балаңыз бар го. Бүгүн барып, ошо 50-ге чыккан балаңызды бери кел балам, келчи анан кетейин деп машинаны сыгып, кысып туруп, анан кетейин балам, сени жакшы көрөм деп коюңуз эле. Сонун болот да. Мен 40-ка чыктымда кадимкидей ушул нерсеге муктажмын. Апамдын башынан мынтип сылаган нерсесин кадимкидей сагынам. Барбалы, ушу эркелеп, сиз айтканда башына жатып алып, аягын эркелеп, биягын эркелеп, башыбызды сылаткыбыз келет. Мо балдар, биз 40-ка чыккан киши ушуга муктаж экенбиз да. Мо жаш балдар ошол нерсеге муктаж. Мээримге муктаж, ырайымга муктаж. Келиңиздер ушуларга ырайым төгөлүк, мээрим төгөлүк. Ушулардын күн сайын өөп туралык, күн сайын кысып туралык. Чекесинен бала жүгүрүп келип жыгылса, апасы эмне кылат? Анан кетейин балам деп жүгүрүп барып кучактаса, бала кадимкидей соорунат да. Табият ушундай экен. Эгерде эки тарап бири-бирин жакшы көрүп кучактаса, ооруну сыркоону басат экен. Кан басымды азайтат экен. Көп ооруга даар экен. Кучакташып койгон, баланы кучактап күн сайын башынан сылап койгон көп нерсеге даар экен. Чекесинен өөп койгон көп нерсеге даар экен. Кече мен ушул жерге семинарга даярданып атып, өөп койгондун пайдасын көрүп чачым тик турду. Көп нерсеге, көп ооруларга пайда экен. Териге көп тамырлар, көп нерселер байланышы бар экен да. Эрте менен багымдатка тура албай жатасыз да. Аялыңыз келип акырын чекеңизден, бетиңизден өөп, жаным, туруң намазга десе, кандай болот? Кыргып турасың ба? Намазга кыргып турасың. Келип туруп путуңа теп, намазга тур десем эмне болот? Арчы уйкуну бузбай дейсиң да, туурабы? Кадимкидей пайдасы бар экен, көп ооруларга даар экен. Аялдар, сиздер дагы муктажсыздар. Эркектер, биз дагы муктажбыз. Оно балдар бар го, ана кыздар бар го, ушул нерсеге муктаж экен. Келиңиздер, ырайым төгөлүк, мээрим төгөлүк, чекесинен өөп туралык, жакшы көрөрүбүздү айтып туралык. Балдарды дебелебейлик, басмырлабайлык, балдарды көтөрмөлөйлүк. Акмак, мал, эшек деп отуруп балдарды акмак кылып койдук, эшек кылып койдук. Туура эмес иш кылды да. Балам, акмаксың, эшексиң, мону кылсаң болот, малсың дегенден көрө, балам, сен акылдуусуң го, сага бул иш жарашпайт го, сен атаңдын баласысың го, сен паланчанын баласысың го, сага жарашпайт балам, сен эл бага турган баласың, журт бага турган баласың, балам, мындай кылганың туура эмес го. Бир эле нерсени, бир эле миссияны аткарып атат да, бирөөсү акмак, экинчиси эмне кылып атат? Экинчиси көтөрмөлөп атат да баланы. Жаман нерседен тыйып атат, бирок эмне кылып тыйып атат? Көтөрмөлөп тыйып атат. Эй, сен акылдуусуң, таанышмансың. Сага бул жарашпайт, балам. Сен мартабаң бийик адам, эл бага турган, журт бага турган, бизди бага турган адамсың деп айткан сөздөрүңүз балага кадимкидей дем берет. Кичинекей бала, демек мен ата-энемди багышым керек экен. Чоң энемди сыйлашым керек экен. Демек элди багышым керек экен, журтту багышым керек экен деген сезимди кадимкидей сиңиребиз. Мал дей берсеңиз, паланчанын баласын кара, түгүнчөнүн баласын кара дей берсеңиз, балага ушундай сезим келет, ушундай түшүнүк келет. Тиги акылдуу, мен акмак, өспөйт экенмин, мал экенмин деген сезимге келет да, бала маалы болот. Ошондуктан бала тарбиясына көңүл бөлөлүк. Күн сайын телефон чукпай бала тарбиялаганга көңүл бөлөлүк. Китеп окуйлук, балага жакшы нерсени айтып берелик, тарых айтып берелик, өмүр баянын айтып берелик. Бала тарбияласак, балдарды мыкты тарбияласак, ошондо бактылуу болобуз. Эртеге көчөдө калсаңыз, балдарды айыптабаңыз, айып сизде. Кече ушинтип бирөө менен сүйлөшүп олтурсам, күңүрттө бала, мен өзү шакиртим болот. 35ке чыгып калган бала. Ушу кабагын бүркөп олтурат. Эч кабагы ачылбайт да. Көпчүлүк учурда апасы каттуу, атасы каттуу адамдардын ушундай болуп калат да, балдарчы. Жылмай албайт, сүйлөй албайт. Өз оюн билдире албайт да. Баягы баланы сындырып койгондо, анан мен сурап атам да, "Көм, кабагыңды аччы, жылмайчы. Эмне сен атаң каттуу адамбы?" десем, "Жок, агай, атам менин өмүрүмдө ушу 35ке чыкканга мен акылым киргенден баштап бир жолу атам урган" деди.
башка барган эмес. Анда сен эмнеге мындай күңүртсүң, чөгүп турасың, эмне үчүн жылмай албайсың? Кабагыңа кар жаайт десем, агай деди. 7 жашымда атам менен апам ажырашкан деди. Тағаларым ойына чоңайғым деді. Тура айтасыз, мен өз ойымды айта албайм деді. Өз ойымды жеткіре албайм деді. Сүйлей албайм деді. Балдарды біз үшін тәрбиелеп отырмыз. Мерде кайненелер отырасыздар. Кейде болбогон нерсе үчүн ажыраштырабыз. Болбогон нерсе үчүн ажыраштырабыз. Болбогон тыйын тыпыр үчүн, келгенде бүгүлүп коюп болгон үчүн кейде ажыраштырабыз. Неберең өзүңүздүн каныңыздан, жаныңыздан жаралган балдарды неберелериңизди эмне кылып атасыз? Балта чагып атасыз. Балдарыңыз коргулат. Эч качан өзүнүн атасына эч ким берим төге албайт. Өзүнүн апасына эч ким берим төге албайт. Эгерде ажырашкан болсо балдар тирүү жетим чоңоёт. Күңүрт чоңоёт. Өз оюн билдире албайт, ийгилик эчете албайт, кыйналат, кордук көрөт. Ким күнөөлүү? Кайнене күнөөлүү, балким мына келиндер күнөөлүү. Болбогон нерсени шылтак кылып кеткен балким келиндер күнөөлүү. Балким кайненелер күнөөлүү. Балким биз эркектер күнөөлүүбүз. Ал кимиз өзүбүз деп көрөлүк. Балага тарбия бергенде болор нерсе үчүн ажыраштыруу, болор нерсе үчүн жок кылуу деген нерсени элестетпешибиз керек. 99% жашаганга мүмкүн эмес. 1% жашаганга мүмкүнчүлүк болсо, ошо 1%ды колдонушубуз керек. 1%ды колдон чыгарбашыбыз керек. Дагы ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып көрүшүбүз керек. Балдарга мыкты тарбия беришибиз керек экен.